Биз көргөн күндү силер көрбөгүлө, жыргал заманда жашап жатасыңар, баркына жеткиле. 92 жаштагы оору ардагери Турду Раимова дал ушундай насаат сөздөрү менен маекти баштады. Дээрлик кылым жашаган эненин акыркы жылдары ден соолугу бир аз начарлаган. Ага карабай кыймылы күч. 9 май жеңиш майрамында аянтка чыгып жүрүшкө катышам деп турган чагы. Onda kıyım болгон. Nan жоқ, un жоқ. Малгадан. Ишгалага жарабай калды балам. Турду Раимованын гүлгүн курак өспүрүм кези кандуу согуш жылдарына туш келген. Мындан улам турмуштун арабасын эрите тартууга мажбур болгон. Апаат жылдарында атасы менен мал багып эмгектенишкен. Колхоздон коюлган планды толтуруу негизги милдети болгон. Атасы менен торпок бакчышкен да. Анан ошо торпок өлбөсүн деп жүгүрөт элек, карайт элек дейт. Торпок өлүп калса чогулушта тургузуп урушат эле деп ошо тылда ошо атасынын жанында торпок бакчышкен. Ошо эт багытында неметсе керек да. Ошол боюнча эле айтып берчү. Атаман калбайт элем дейт, ошо атамы ээрчийт элем дейт. Ошо кичине келди. Кандасы. Небересин чындап айтканда где-то 35 небере бар да. 35 небере бар. Кыйналдым да. Чебире бар. Чебирелер дагы бар ооба. Неберелери бар, чебире көргөн. Рыбыра көргөнгө эми аз калдык буйруса. Ошо. Чебирелери дагы ондон. Чебире көп, чебире. Чебирени дагы где-то 40тан ашык да чебире. Небере то есть. Неберелер 40тан ашпаган. Санап неметпеппиз. Кандуу жылдар Турду апаны кайраттуу кылып тарбиялаган. Андан кийин да алдыңкы эмгекчилердин катарын толуктап жүргөн. 4 кыз 2 уулду чоңойтуп, баарын окуу жайларда окутканын айтат. Учурда 35 небереси бар. Эмгек ардагери деп эстеп, жергиликтүү бийлик жана башка тараптардан көрсөтүлүп жаткан колдоолорго ыраазычылыктарын билдиришти. Ал убакта элде мындай ынтымакчылык жакшы эле, бири-бирин сыйлаган, чоңду кичинени бардыгын ордуна койгон, аксакалдар эмне десе ошону уккан, ошентип жашап иштегенбиз деп айтып калат эле. Кийин деле биз төрөлгөндөн кийин деле биз мектепте окуганда апам эч убакта жумуштан калбайт эле. Ушул биздин кеңештеген атактуу эме совхоз болгон. Жашылча жемиш менен бүт Кыргызстанды обеспечить эткен. Ошол убакта талаага чыгып, помидор, бадырыңдан баштап, эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин иштешет эле. Чогуу иштеген, эч убакта жумуштан калган эмес да. Үйдөгүнү да бүтүрөт эле апам, таладагын да бүтүрөт эле. Ошентип активный иштеген. Белгилей кетсек, улуу атамекендик согушка Кыргызстандан кан майданга 365 миң жоокер аттанган. Алардан 150 миңден ашыгы курман болуп, 5 миңден ашыгы дайынсыз жоголгон. 73 эр азаматтар Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болушкан. Ардагерлердин баары 90 жаштан өтүп, катары улам азайып бараткан чагы. Алардын баары ар тараптуу камкордукка алынган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.